Биз азыр Сузак районуна караштуу Багыш айыл өкмөтүнүн Жыгач Коргон айылында турабыз. Жыгач Коргон айылында бул жерде мөмө жемиштүүлөрдүн 4 гектар интенсивдүү бак уюштурулганда бул жерде. Алма бар, гилес бар бул жерде, алмурут, бүлдүркөн, ежевика бар. Баштаганыбызга бул жерге бак кылып баштаганыбызга бир 7 жылдын жүзү болду. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай бул бактын интенсивдүү бактын өзгөчөлүгү өтө көп, мол түшүм берет да. Бойлору дагы өтө бийик болбойт. Жерден туруп буто иштерин, кароо иштерин баардык түрлөрүн. Эң негизгиси багбанчылыкта эң көп чыгымды талап кылган терүү иштерин жеңилдетет. Жерден туруп эле эч кандай немеси жок, шаты жок эле жерден туруп териле берет да. Гектарынан орто эсеп менен 40-50 тонна түшүм алса болот да. Биз азыр Гала Шникорет сортунун жанында турабыз. Ушул кичинекей мына 2 жылдык эле көчөттөн жок дегенде 20 килограмм түшүм алса болот, алма алса болот. Бунун бушум мөөнөтү да аябай жакшы. Июль, август айларында бушуп берет. Ошо маалда базарда алма, алмурут жок кез болот. Кымбат баада сатылат да. Былтыр мисалы 1 килограмм ушул сорттогу алма 100 сомго чейин болду. Тиякта өсүп атат алмурут. Кармен, Юная красавица деген алмурут 200 сомго чейин болду килограммы. Экономикалык жактан пайдасын, соопчулук жагында эске алып, акыркы бир 15 жылдан бери тыгыз кириштик да бул ишке. Ошо азыркы күндө Кудайга шүгүр 1 гектарга 1200 алма көчөт бата турган болсо, 50 килограммдан түшүм алсак 60 тоннадай, 50-60 тоннадай түшүм алса болот. Аны 100 сомдон эмес $1 сатканда эле 1 гектардан 50-60 миң доллар пайда тапса болот да. Алма бактан чыгып бир түрк тууган айткандай, илгери кокон гилес деп үйрөнүп калгансыңар. Мындан бияка кыргыз гилес деп айткыла деген. Ошо кыргыз гилес бакка келдик. Азыр Чехия окумуштуулары тапкан, селекционерлери тапкан Кордия сортунун жанында турабыз. Бул жерде чаңдаштыруучу сорттор жана башка сорттор туура тандалган үчүн түшүмүнүн потенциалын көрүп турасыздар да. Ушул бир түп кыргыз гилес деп коебуз. Ушундан 30 килограммдан түшүм алса болот. Жайкы терим маалында 1 килограммы 300 сомго чейин сатылат. 1,5 миң түптөй көчөт тигилген бул жерге. Кордия, Воловье сердце, Скина жана Регина сорттору бар. Булардын баардыгы ички базарга дагы, экспортко дагы суроо талап аябай жогору. Жарым жапыс. Булардын да бою өтө бийик кетпейт. Тигүү схемасы 5ке 3 метр тигилген. Биздин жергиликтүү өндүрүшчүлөр өндүргөн, питомниктерде өндүрүлгөн гилестер өтө бийик өсүүчү болот талар. Орусча сильно рослый деп коет. Товардык продукцияны алар 15 жылга чейин барып анан бере баштайт. Бул жарым жапыс гилес көчөттөрдүн өзгөчөлүктөрү тиккенден кийин 2 жыл, 3 жылдан кийин эле түшүмгө кирет аз-аздан. 4-5 жылдан товарный продукция бере баштайт. Сатыкка чыгара баштаса болот. Булардын да кароо иштери өтө жеңил. Жерден туруп буталат. Жерден бутап туруп терилет. Дарылоо, агротехникалык иш-чаралардын баардыгы өтө жеңил болот. Анан гектарына дагы аябай көп
көчөт батып кетет. 1300-гө чейин көчөт баткызса болот. Ошонун эсебинен, жыш тиккендин эсебинен түшүм дагы көп алынат да. Учурда бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө суга болгон таңкыстык өтө кыйнап келет да. Ошон үчүн биз бул бакта израилдик технологияны колдонуп тамчы системасын орнотконбуз. Бул шлангалар ар 60 сантиметрден өзүнүн заводдо жасалган тешиктери бар. Ар бир көчөттүн түбүнө тиешелүү көлөмдө суу түшөт. И бул сугат системасы аркылуу жер семирткичтерди да берсе болот, витаминдерди берсе болот. Анча-мынча курт-кумурска, зыянкечтерге, ооруларга каршы дагы дарыларды берсек болот да. Сууну 40-50% үнөмдөп берет. Арык менен сугарганга салыштырганда. Азыр бул жакта бактан чыктык, эми жаңы уюшулуп аткан питомник жакка өтүп көрсөтүп берейин. Валюта өзүбүздө калыш үчүн, анан өзүбүздүн Европадан, Турциядан калышпаган көчөттөрдү өндүрүү үчүн ушул питомникти уюштурдук да. Бул жерде тикенеги жок, эң келечеги кең бир культура бар, ал чычырканак. Орусча аталышы облепиха. Ошонун көчөттөрү өндүрүлөт. Андан башка мөмө жемиштүүлөрдүн подвойлору отургузулган бул жерге, тамыр түптөрү. Бул жерде көчөт өндүрүү процессин тездетиш үчүн кышкы улоо же кышкы кыйыштыруу методу менен уланган тамыр түптөрүн, подвойлордун жанында турабыз. Бул жерде ар бир көчөт, ар бир катарга биркалар коюлат. Көчөттөрдүн сорту аралашып кетпеш үчүн. Бул бир вегетациялык мөөнөттө азыр тигилди, күзгүгө даяр көчөт болот. Тияктагы тамыр түптөр август айларында кыйыштырылат дагы, эмдиги жылы күзгүгө даяр болот. Бул жерде Pink Lady сортунун катарында турабыз. Андан кийин Гала Шнига, Шникорет, дагы башка дагы сорттор, салкын жерлерге ылайыкташкан, ысык жерге ылайыкташкан сорттор ушул жерлерге тигиле берет. Азыркы убакта дыйкандарыбыз, багбандарыбыз кетмен күрөк менен кыйналбай техниканын жетишкендиктерин пайдаланыш керек деп ойлойм да. Мисалы бул питомникте көчөттөрдү каза турган вибратор менен аппарат. Бул катар аралыктарды жумшартып, ото чөбүн тазалай турган сенсорный фреза. Бул болсо бакта буто иштери бүткөндөн кийин чырпыктар, шактар калып кетет. Ошону майдалап жерге, бактын арасына чачып таштайт. Жер семирткич органика болуп кала берет. Бул азот чача турган, бул болсо көчөт отургуза турган, көчөт тиге турган аппарат. Биздин дыйкандарды, багбандарды интенсивдүү карлик, жарым жапыс, полукарлик бактарды тиккенге үндөп кетким келет да. Өзү негизи ниетти туура кылып туруп эле Алладан сурап, тилеп, бак кылса өтө жакшы эле пайдалар тапса болот. Гастарбайтер болуп, мигрант болуп, чет өлкөдө жүргөндөн көрө жер эне эч качан алдабайт. Жакшы пайдаларды берет. Болгону туура сортторду, климаттык зоналарды эске алып, жакшы сапаттуу көчөттөрдү тигиш керек.